Саламатсыздарбы кыргыз элим, мусулман бир туугандарым. Биз дагы ушинтип видеого чыкканга аргасыз болуп атабыз. Азыркы учурда 84 000 акчабыз топтолуптур, дагы жетпей атат. Врачтарга кайрылып, Кыргызстандын ичинде кайрыла берсек, Кыргызстандын ичинен жакшы болбой атат, кызым жылыш болбой атат. Азыркы учурда кан кысып атат, 1 айдай болоюн деп калды. Үчөө өзүбүз жакта жаттык. Бул жерде укол дарысын берет, кайра эле ошко жөнөтөт. Кайра эле оштон ошол эле көрүнүш болуп атат. Ал жактан деле жакшы экен деп чыгарып коюшат. Же шланга жаткызып көрүшпөйт. Эмнесинен экенин диагнозун так ое алышпай атышат. Кичине дагы жардам берсеңиздер, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына жогоруда өзүңүздөр көргөндөй Нурай карындашыбыздын абалын көргөнү келдик. Өзүңүздөргө дагы бир рет көрсөтөлү. Мурун карындашыбыз жакшынакай аман соо, ден соолугу чың болуп, аябай жакшынакай басып жүрүшкөн эле. Азыркы убакытта карасаңыздар, монтип буттары дагы мондой ар кандай бир шишиктер пайда болуп, колдору дагы ушинтип кайрылып, ушундай акыбалга түшүп калыптыр азыркы учурда. Буякты ачып көрсөңүздөр, аябай бир мындай ушундай нерселер пайда болуптур. Ошого урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар, ушу карындашыбызга колубуздан келишинче жардамыбызды берип, жардамыбызды аябайлы урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргыз качан кыйынчылык кезде таштап кетчү эле. Кыргыздар эч качан таштаган эмес кыйынчылыкта. Азыркы күндө карындашыбыз ушинтип жалаң гана дары дармек менен жашап калыптыр. Бул дарылар ичмек сайын болбойт экен. Врачтардын айтышы боюнча ушул дарыларды жазып берип күндүгө ичип туруш керек экен. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, сиздерден сураныч, сиздерге кайрылабыз, сиздерден суранабыз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул карындашыбызга колуңуздардан келишинче жардам берип, 1 сом, 2 сом болсо да жардам берсеңиздер абдан ыраазы болот элекпиз. Садака кылыш керек, садака балелерден куткарат дейт. Урматтуу кыргыз элим, дагы бир жолу Нурай карындашыбыздын айыгып кетишине себепкер болойлу. Нурай карындашыбыздын мурункудай акыбалына түшүшүнө себепкер болуп, бир жакшы күндөрдө жүрүшүнө биз дагы бир себепкер болуп калайлы. Ошого урматтуу кыргыз элим, колуңуздардан келишинче 10 сом, 5 сом, 1 сом болсо да которсоңуздар сиздер үчүн, биз үчүн өтө чоң жардам болот. Ошондуктан баарыңыздардан суранабыз, келиңиздер, көптүк көкөл болот дейт. Ошентип ушул Нурай карындашыбызды Өзбекстанга, Андижанга диагнозун койгонго, дарыларды ичине алып келгенге бир жардам кылайлы. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздерге ишенебиз. Кудайым буйрса, сиздерден жардам күтөбүз. Түндөсү дагы ушинтип аябай кыйналып жатат экен. Түндөсү уктай албай, кыйналып, онтоп, ыйлап ушундай бир кыйынчылыкта таң атырып атат экен. Аз бул эжекебиз дагы колунан келишинче аракетин кылып, ошо кайрымдуу инсандардан жардам күтүп отурат. Азыркы учурда карындашыбыздын акыбалы азыркы учурда, азыркы күндө аябай оорлошуп баратат экен. Ошого урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, жардамыңыздар, аябыңыздар. Мына жакында буйрса, ыйык орозо айты келип атат, орозо айы келип атат. Ошо орозо айына чейин ушу белгиленген сумманы чогултуп, ошо Өзбекстанга барганга аракет кылып жатат. Ошого аз эле убакыт калды, урматтуу туугандар, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол аз эле сумманы болсо дагы, аз болсо дагы бул эжеге аябай чоң сумма. Азыр 1 сом табыш да кыйын. Кээбиркилер айтат экен, ушу аз эле акча экен, бол өзүңөр табасаңар болбойт деп. Бирок 5 кол тең эмес, урматтуу кыргыз элим. 5 кол тең эмес, ар ким жашоосу ар кыл. Бул эженин муктаж, аябай муктаж бул нерсеге. Биз неге өз көзүбүз менен көрүп отурабыз, өз көзүбүз менен келип көрүп отурабыз. Азыр эже 1 сомго зар болуп отурат. Ал бизде жүрөт күркүргөн байлар.
1 сомду баякындай кылбай. Ошого айтар элем, урматтуу кыргыз элим, сиздерден абдан бир чоң жардам күтөбүз. Келиңиздер, көптүктө көл болот дегендей дагы бир жолу. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздар аябаңыздар. Ошо Ороз айына чейин бир 10 күн убакыт калды. Ошо 10 күн убакыттын ичинде бир 70 миң акча калды буюрса, 85 миң акча буюрса чогулду, 70 миң акча калды. Ошонун акчаны чогултуп буюрса Андижанга, Өзбекстанга жөнөткөнгө аракет кылайлы, урматтуу туугандар.